Мезгил учат повести 1948-жылы конкурска жазылып, сыйлыкка татыктуу болгон. Чыгармада Жапар аттуу кедей баланын кантайча атактуу сүрөтчү болуп өсүп жетилген өмүрү баяндалат. Мезгил учат повести 13 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм Үчөө деп аталат. Айтике ара талаада отуруп, муайым өзүнчө күңгөрөнө берди. Этеги тилек эски мата чепкендин үстүндө мемиреп жаткан бала уйкусунан чукуранып жиберди. Кетирейген сары баласы эки колун ээңине такап, бүрүшкөн бойдон тиштерин кычыратып: «Апаке» дейм. «Бутум, апаке, бутум» деп кыңылдап ыйлап да жиберди. Айтеке көзүн уулунан албай тиктеп турду. Анын чокчойгон кичинекей көк сакалы өзүнүн ысык жашы менен эчак жуулган болчу. Бала жылмайса атасынын башына таалайдын жылдызы түшкөндөй кубанды. Айланайын жарыгым, кагылайын, кулунум, менин таалайым, менин медерим, жакшымдан көргөн керезим деп ары бери чайкап эркелетип, бети башынан өпкүлөйт. Сенсиз менин күнүм жок, сен киши болор бекенсиң дейт. Жапар энесинен айрылганын элес булас боолголойт. Анын кичинекей башында аянычтуу апасына болгон сагынуу бар. Айтике баласынын жүрөгүндөгү кайгыны сезип, билмексен болгусу келсе да, жашырууга күчү келбеди. Ызаланган балача кемшиңдеп: «Таалайсыз атаңдын таалайы, сен апаңды сагындыңбы?» дей бергенде бала шолоктоп ыйлап жиберди. Бала ыйлаган бойдон атасынын мойнун кучактады. Ата баланын муңун ээрчитип жүргөн кара тайган токтоткондой болду. Жапардын тили С тамгасына келбейт. Учай деп иттин эркелетип, тайган менен ойной баштады. Бала менен иттин ойногон далайга чейин тиктеп, Айтике өзүнөн өзү жылмайып кубана баштады. Айтикенин өмүрү да, бактысы да баланын колунда сыяктуу эле. Баласы көңүлдүү болсо, таалайдын тактысына отургандай кубанат. Өзүнүн жашыктыгын дайым каргайт. Айтике самтыраган боз чапанын кийип, эшек куржундун бир көзүнө комузун, кепчигачын, тактекеси менен чот керкисин оолаштырып салды да, куржундун бир көзүнө адатынча Жапар секирип түшүп отурду. Ошентип, колу буту тыртыйган тарамыштуу сары киши бутунун салаасынан чаңды буркуратып, кыдыңдап жолго түштү. Бул үчөө Кокон шаарын карай жол тартты. Экинчи бөлүм Рават дарбаза. Жаш баланын күнгө какталган беттери боргулданып, албырып кызыл мрамор сыяктуу болуп турду. Атасы аны куржундан алып жерге койду. Бала тем-теңдеп бүрүшүп барып отура калды. Анын бүктөлүп келе жаткан шыйрактары сыздап, керилип созула албады. Тизесин кармалап ыйлап жиберди. Айтикенин ичи уу сепкендей тызылдап кейисе да, баланы жууп котуп: «Эчтеме болбойт айланайын, бутуң ооруса боюң өсөт» деп койду. «Жүр эми, Кокондон Рават дарбаза табабыз» деди Айтике. Рават дарбазалар Жапарга чоочун эмес. Андай байлардын короосуна барганда атасына иш да, аш да табылат. Эңир кирген кезде Коконду аралап, 4-5 үйдүн дарбазасын каккылап, иш сураштырды. «Иш жок» деген сөздү гана угуп жатты. Кайбири «Кайырчыдан кутулбадык, эчтеме жок» дешти. Кайбири баланын колуна нан карматышат. Оймолонгон шаанилүү Рават дарбазага келгенде Айтике алсырап болгон эле. Ал ушул дарбазанын ээсинен жакшылык көрчүдөй, эч болбосо конуп тоюнуп кетчүдөй сезди. Бирок Айтикенин ойлогондой болгон жок. Ал күнү да ачка, дубал түбүнө конушту. Үчүнчү бөлүм Эмгектүү кулда чарчоо жок. Таң кашкайып сүргөн кезде Рават дарбазанын босогосунда аянычтуу өмүрөнүн элеси көрүндү. Ал муайым отурган Айтике эле. Кучактаган тизесине ээлин такап, үшүгөн күйкөдөй түктөйүп жер тиктегендей болот. Жанында кара тайган балага кынала ийрилип жатат. Бийик мунаранын башынан «Аллоу Акбар» деген сопунун үнү угулду. Азанчынын жаңырыгы сыяктанып сол жагынан «Ысык нан, кимге ысык нан?» деген үн угулду. Баятан бери ышынып жаткан Жапар башын көтөрүп: «Атаке, нан
нан деп чыңылдады. Ой Наабай, токтоңуз, бүттаны бериңиз деп өзбекче айтты да, угулум, пулу жок деп чапанын чечип мойнуна илиген сабыйчок кетменди көрсөтүп, ушуга нечте нан бересиз деди. Наабайчы жаңы эле кармаган баланын колундагы нанды жулуп алып себетке сала койду. Бала ыйлап жиберди. Айтеке калтырай түшүп, Кудай үчүн бир нан бериңиз деп наабайчыга жалбара кетменди сунду. Акыры бир нандык нархы бардыр. Алың угулум, деди өзбекчилеп. Мен наабайчы эмесмин, деди жигит. Мен да кожоюнум бар. Сиз дубал салганды билесизби? Билем угулум, билем, деди Айтеке. Дандыр, үйдө жасаймын, ээр чабам, дутар жасайм деп жиберди. Ала бериң дегенде баланын колу нанга жабыша калды. Рахмат угулум, рахмат деп Айтеке кетменди суна койгондо, жок, албаймын, жүрүңүз, кожоюндун жасай турган дубалы бар деп ээрчитип жөнөдү. Ошентип Айтеке күнүмдүк курсагы жана 3 сом 50 тыйындык жумушка ээ болду. Айтеке Ашмахондукуна келгенде чылгый чаначы менен суу ташууга киришти. Суу толгон чаначты көтөрө жөнөп, орто жолго келгенде сейрек сакалынан тер тамчылап, көзү караңгылай түштү. Күчтүн алсыздыгы эмес, кардын ачтыгынан, эмгектүү колдо чарчоо жок деп ойлоду. 4-бөлүм. Шыктын жаралышы. Балким 1 жыл өткөндүр, балким андан көптүр. Жердин бети жашыл тукаба менен чүмкөнүп, керилип жаткан сыйт. Иштелип бүтпөгөн 6 пайза коргондун түбүндө топ-топ аралашкан баткак үй ордундай чуңкурду ээлейт. Эки жагын кылдаттык менен имерип койгон баткак ачыган камыр сыяктанат. Жапар ал дубалдын түбүндө баткак менен ойноп олтурат. Кара тайган ордунан тура калып, улуп жиберди. Иттин улганы боюнча Айтеке менен Ашмахун кермур Айтышада кетишти. Ал күнү Жапар атасына баткактан жасаган оюнчуктарын көрсөттү. Кубангандыктанбы, же баланы сагынгандыктанбы, Айтекенин бою чымырап кетти. Боз топурактын алдында түбөлүк жаткан аялы эсине түштү. Колуна комузун алып, назик үндүн кылдарын дирилдетти. Ашмахондун нан саткыч жигити Ташбай дайым чоң өрүктүн түбүнө жатар эле. Ал комуздун үнүн угуп Айтекенин жанына келди. Бүгүн сизге илхам пайда болду, неге капасыз? Сиздин үй жайыңыз болгондур деп суроо салды. Айтеке Ташбайдын суроолоруна жооп берип бүтүп, үшкүрүп, мына эми кайырчыдай болуп калдык деди. Жалгыз танап жеримди Атабек тартып алды. Бул баланын энеси өлгөндөн кийин аял алдым. Алар өз энесиндей болуша албады. Караңызчы, уста боло турган деп баласынын жасаган топурак куурчактарын көрсөтүп, өлбөсө оокат кылып кетет деп корстон боло койду. 5-бөлүм. Апакемди жасап алам. Фергананын талаасындагы мөмөлүү жыгачтар ырыскысына мас болуп, магдырап үргүлөгөндөй сезилет. Жемиш бөтөнчө сонун чыкса да, быйыл Ашмахондун тилегине каршы мурункудай жумушчулар табыла койгон жок. Эптеп тапкан 3 кемпир, 2 чал жана Айтеке менен Ташбай Ашмахондун кыжырын кайнатпаса, көңүлүн көтөргөн жок. Алар канчалык аракет кылып иштешсе да, Ашмахун аларды кекете бере турган болду. Шактагы өрүктү Айтеке Жапарга үзүп бергендиги үчүн ал үйдө чоң чыр чыкты. Даңгаса, жерге түшкөнүн жесеңиз кардыңыз жарылабы, деди Ашмахун. Кожоюндун оор сөздөрүн Айтеке көтөрө алган жок. Жуумалашты, чабышты. Бул Айтекенин өмүрүндөгү биринчи мушташ эле. Айтекенин эмгеги менен эсептешпестен Ашмахун кубалады. Мурундагы канды сүртүп, баласын ээрчитип Айтеке жүрүп кетти. Ташбай артынан жетип барып, суу жуткуруп, бул жерде эми калбоосун айтты. Айтеке рахматын айтып, бул жерде 5 жыл жүрдүк, кожоюндан 5 булдук пайда тапканыбыз жок. Иштин акыры ушул болду, деди дагы коштошушту. Биздин айыл Төлөйкөн деп аталат. Мен ошол айылыма кеттим, деди. Апам ошол жерде өлгөн Атаке, деди Жапар. Ооба айланайын, апаң ошол жерде жатат. Эми биз ошол жакка барабыз. Бала баткактан жасаган тактыкесин көтөрүп, бактылуу жылмайып койду да, Атаке, мен ушундай кылып апамды да жасап алам. Анан апамды үйгө коюп коем, деди. 6-бөлүм. Мен жок болсом атам ыйлайт. Көп жашаган жалгыз түп мырза терек тоодон соккон назик желге термелген сыйт.
Теректин өмүрүн эч ким билбейт. Теректин түбүндө чөптөн жасалган кичинекей кепе. Анда өзү менен өзү алек болгон самтыраган сары бала толгон топурак оюнчуктары менен ойноп жатты. Жогортон кире жаткан эки киши теректин тушуна келип тура калышты. Алар Сатар Төрөбаев жана Айтыкенин бала кездеги досу Темирбек эле. Алар кепеге кайрылып, Жапар менен сүйлөшүп олтуруп Айтыкенин баласы экендигин билишти. Айтыке дагы да болсо эзилүүдөн чыга электигине кейишти. Балага интернат жөнүндө айтышып, ал жака кабыл алынарын билдиришти. Интернатка барсаң, пионер болосуң, кызыл галстук тагынып шыгыр айтасың, печенье, шоколад берет деген сөздөр балага чоочуну кылды. Жакшы кийим, тамак беребиз деген сөздөр Жапарга жагып турду. Атам издебесе, мен кете берет элем. Мен жок болсом атам ыйлайт, деп улутунуп койду. 7-бөлүм. Мен сизден калбайм. Кедей зергер Сатарга жолду карай Айтыкенин ушул күнгө чейинки жашоосун айтып берди. Аялы уул баланын уздугун, ал кургак учуктан өлгөндүгү тууралуу жана Айтыкенин шаары бузулуп, андан кийинки тагдыры кайгы менен болгондугун айтты. Атабек үйүн өрттөп, жалгыз уюн тартып алып, Айтыкени тентиттирип жибергендиги баяндайт. Ошол бойдон баласын эми көрбөдүкпү дейт. Мен Айтыкеге эртең эле келем, сенчи, деди карыя. Мен да сизден калбайм, деди Сатар. 8-бөлүм. Бул талант. Бул бөлүмдө Жапар интернатка кабыл алынган болот. Интернаттагы балдар Жапарды ууру тутуп, аны карматмак болушат. Балдар Сатар агайды, дагы бир топ мугалимдерди ээрчитип Жапарды көздөй бет алышат. Акырын барып карашса, кроваттын төшөнчүлөрү жерде жатат. Кроваттын алдына салган апакай тактайлардын бети карала торала болуп көрүндү. Жапар адегенде адамдарды байкаган жок. Терезеден түшкөн теректин көлөкөсү деп сезди. Эл ага таңыркаса, Жапар элге таңыркады. Наташа татарча сүйлөгөн орус кызы боло турган. Баланы ууру эместигин көргөндө чыдай алган жок. Жапарды кучактады, быйпыйган кичинекей мурдунан чымчып, эркелетип отургандарга бурулду. Вот, киргизский репин. Жетер энди, деди. Сатар Наташага карап тактайдагы сүрөттөрдү көрсөтүп, сиз такыр байкабагансыз, мына бул сүрөттөр кагазга түшсө Фрунзеге жиберет элек. Балага эмне керек болсо баардыгын таап бериш керек. Кагаз, карандашты каалаганча бериңиз, деп тактайды көрсөттү. Бул элдин ырыскысы, бул талант, деп Айтыкеге карады. 9-бөлүм. Түбөлүк достук. Бул бөлүмдө улуу сүрөтчү Образцов өзүнүн окуучусу Жапар Айтыкеев жөнүндө Семен Афанасьевичке айтып берүүсү баяндалат. Жапарды Семен Афанасьевич сүрөт тартып жаткан учурда тааныштырат. Эки сүрөтчү келгенде Жапар алка-шалка тердеп кетти. Семен Афанасьевич Жапарды мойнунан кучактап, далыга каккылады. Биз эми үчөөбүз. Бирок сен Кыргыздан чыккан туңгуч сүрөтчүсүң. Бүгүнкү таанышуубуз түбөлүк достуктун үзүлбөс башы болсун. 10-бөлүм. Бирок шашуу керек. Бул бөлүмдө Семен Афанасьевич Жапарды Москвага сүрөт училищесине алып келгендиги жөнүндө баяндалат. Сенин элиң бизден да, сизден да көп нерсени талап кылат. Берүү биздин жумуш, кылуу сиздин жумуш, деп сакалын сылады. Өмүр кыска. Иштей билгенге убакыт жетишет, бирок шашуу керек, деди. 11-бөлүм. Согуш кайгы, согуш улуу сын. Бул бөлүмдө Жапар согушка катышып, госпиталда жаткан учуру кеңири сүрөттөлөт. 12-бөлүм. Ал жокту издеп барат. Жазуучулар Абдыбек менен Узак Жапардын түнт, ойлуу болуп кеткендиги тынчсыздандырат. Ал ойдун адамы да, деди Болотбек. Менин оюмча, анын оюнда драма, фантазия, поэзия бар. Ал жокту издеп барат. 13-бөлүм. Мезгил учат. Чындыгында Жапар жокту издеди. Кандай оор, кандай коркунучтуу. Эл менден жаркыраган жаңыны талап кылат, деп ойлоду. Нечен уйкусуз түндөрдү өткөрдү, түйшөлдү. Мезгил учат. Мезгил канаттуу жылкыдай учуп барат. Ал зыпылдап жандай бергенче жүгөндөп пайдалануу керек, деген пикир Жапардын башына жылт этип өтө берди. Таптым,
таптым деп карандашына чуркады. Мынакей балдар, чыгарманын кыскартылган мазмуну менен таанышып чыктыңар. Бул чыгарманы жазууда Ал Токонбаев улуу сүрөтчү Гапар Айтиев менен көп жолу сүйлөшүп, анын басып өткөн жолун өз оозунан уккан. Турмушта чындыгы жашаган адам адабий образдын прообразы же адабий типтин прототиби болот. Чыгармадагы Жапардын прототиби Гапар Айтиев. Ал Токонбаев башкы каарман кылып алган Жапар чыныгы турмуштагы Гапар Айтиев. Гапар Айтиевдин өмүрү менен таанышып чыгалык. Жетимчилик, жокчулуктун азабын тартып, кыйынчылыктарга моюн бербей, кыргыз сүрөт өнөрүнө чоң салым кошкон улуу сүрөтчү Гапар Айтиевдин колунан жаралган чыгармалар дүйнөлүк деңгээлде бааланып, улуу сүрөтчүлөр тарабынан мыкты пикирлерге арзыган. Гапар Айтиев 1912 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөйкөн айылында туулган. 1932 жылы Кыргыз институтун бүтүрүп, 1932-34 жылдары Жалал-Абад педтехникумунда мугалим болуп иштейт. 1935-38 жылдары Москвадагы 1905 жылдын элесине аттуу көркөм сүрөт окуу жайында билим алган. 1934 жылдан тартып СССРдин Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын биринчи республикалык көркөм сүрөт көргөзмөсүнүн катышуучусу болгон. 1941-45 жылдары улуу атамекендик согушка да катышкан. Айтиев тарткан атанын портрети, Түштүк кызы деген туңгут чыгармалары көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Туулуп өскөн жеринин сулуулугу өз жерин чексиз сүйгөн сүрөтчүнү кайдыгер калтырган эмес. Ал бара-бара тоо арасында малчылардын, талаада эмгектенген дыйкандардын арасында көп болуп, кыргыз жерин, анын эмгекчил элин даңазолоонун үстүндө иштей баштайт. Көлдөгү кайык, боз үйлөр, фронттон кат, пахта терүү деген пейзаж сүрөттөрү анын келечегинен көптү үмүттөндүргөн. Гапар Айтиевдин Чабандар, Ысык көл Кыргыз деңизи аттуу сүрөттөрү үчүн Кыргыз СССРнин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Айтиевдин пейзаж жанрындагы чыгармалары абдан көп. Анын сүрөттөрү 1934 жылдан бери республикалык, союздук, эл аралык көргөзмөлөргө коюлуп келе жатат. Айтиевдин кыл калеминен жаралган чыгармаларын Москвадагы жана шериктеш мамлекеттердин сүрөт музейлеринен көрүүгө болот. Сиздер биз айткан убакта бүтүрө аласыздарбы? Эмне үчүн бүтүрбөйбүз? Бүтүрөбүз. Ой өрүшүбүз, кыял чабыттарыбыз башкалардын кем эмес, Исхак Разакович. Анткени театрга келген адамга улуттук операнын жүзү көрүнүп туруш керек. Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, Советтер Союзунун эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин сүрөт өнөрүнө кошкон салымы жогору бааланып, ага социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу наамы, Ленин ордени, 2 жолу эмгек кызыл туу ордени жана ардак белгиси ордендери, бир нече медальдар менен сыйланган. Сүрөтчүлүк өнөрдүн сыйкырчысы атка конгон Гапар Айтиев 1984 жылы каза болгон. Повесть мезгил тууралуу, ошол мезгилдеги адамдардын тагдыры тууралуу болуу менен бизди мезгилди туура пайдаланууга үйрөтөт. Өмүрдүн узактыгы баалуу эмес, убакытты туура пайдалануу баалуу. Убакыт зымырап учкан куш, аны артка кайрый албайсың. Убакытты үнөмдөө менен бир канча ишти бүтүрүп ийгилик жаратууга болот. Үйгө тапшырма. Чыгармадагы башкы каармандарга карата өз оюңарды билдиргиле. Чыгарманы эмне үчүн мезгил учат деп атаган? Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.